Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен кечээ соц тармакта таркатып жаткан Бакай Кашкарбаевдин ушул аалымдарыбызды гыйбат кылып, аалымдарыбызга каршы чыгып, ушундай бир каяктагы бир илимсиз аксакал десем деле туура эмес болуп калат, чалдарды алып чыгып туруп, биздин ушундай чоң аалымдарыбызды артынан гыйбат кылып сүйлөп жаткан Бакай Кашкарбаевга мен кайрылат элем. Бакай Кашкарбаев деген бул менин билишимче элге күйгөн киши болуп, жакшы эле нерселерди көтөрүп жүрдү эле. Мына акыркы күндөрү бул киши такыр эле мындай биздин ушунчалык Алла Таалам бизге ушундай сонун дин берди, ислам динибизди берди. Ушул динибизди да саясатка аралаштырып, бул каяктагы бир аз өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кайдагы бир жаман нерселерди элдин башын айландырып, ушундай бир туура эмес көрүнүштөрдү элге жайылтып жатат. Бул өтө чоң катачылык кетирди Бакай Кашкарбаев деген киши, бала. Бул деген мындайча айтканда, Бакай Кашкарбаев, сиз деген бир аз ойлонуп сүйлөсөңүз болот. Бул аалымдар, булар жөнөкөй киши эмес. Аалымдар бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору болот. Ошондуктан сиз сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөңүз. Буну жеп койду, буну антип койду, мынтип койду дегенден алдын биринчи тактап, анан ошого жараша мамиле кылыш керек. Эгерде ошолор ошо жеген эмес болсо, андай эмес кылган болсо, сиз аларга куру доомат коюп жаткан болосуз. Ошондуктан Аллахтан коркуңуз. Биз жалпы Кыргызстанда 5-6 миллион элдин атынан сиз 5-6 киши чыгып алып сүйлөп жатасыңар, бул элдин талабы деп. Жок, элдин талабы эмес, кечирип гана койгула туугандар. Элдин талабы андай эмес. Силер өзүңөрдүн бир аз кызыкчылыгыңа жетиш үчүн 5-6 киши чогулуп алып туруп 5 миллион, 6 миллиондун атынан сүйлөбөгүлө. Мына ошол 5-6 миллиондун арасында мына биз дагы барбыз. Мына биздин да оюбуз бар, биздин да пикирибиз бар. Биз да силер менен эсептеше турган толук бизде дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан сүйлөгөндө да ойлонуп сүйлөш керек, Бакай Кашкарбаев. Мен айтып коет элем, бул бүгүнкү күндө Максат Дамыла, Абдышкүр Дамыла, ушул бүгүн мына көзү өтүп кеткен устазыбыз Чубак Дамыланы дагы тынч койбой, аны дагы гыйбат кылып жатасыңар. Бир Аллахтан корккула. Алар чыныгы мусулман, чыныгы момун, Аллахтан корккон такыба кишилер, аалым кишилер. Ошондуктан билесиңерби, эгерде бизге окшогон карапайым жөнөкөй адамды гыйбат кыла турган болсоңор, өлүп калган бир тууганыңардын этин жегенге барабар. Ал эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору аалымдарды эгер гыйбат кыла турган болсоңор, Алла сактасын, ичкен менен барабар. Силер мындайча айтканда ичип алдыңар, аалымдарды гыйбат кылыпчы. Ошондуктан Аллахтан корккула. Бүгүн эмес, балким жакын арада ушунун кесепети өзүңөргө тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен жалпы мусулман бир туугандарды, жалпы кыргызстандыктарды ынтымакка, биримдикке чакырам. Сиздер өзүңүздөрдүн жеке амбицияңыздарды, жеке кызыкчылыгыңыздарды бул динге саясатташтырбай, мындай элдин башын айландырбай, эгерде өзүңөргө тиешелүү адамды кое турган болсоңор, ачык эле айткыла биз силерге. Мындай биз деле жардам берейли, шайлап берели. Эгер чындап эле ушул Аллахтан корккон, жалпы мусулман үммөттүн элибиздин башын бириктире турган жакшы адам болсо, биз деле каршы эмеспиз ким болсо. Бирок ачык эле айтып коюш керек. Мынаны шайлап бергиле, ушул мага караштуу адам эле десеңиз, биз ойлонуп көрөбүз. Балким ачык эле чыгарып айткыла, эгерде ушундай эле бир өзүңөргө тиешелүү адамды муфтий кыла албай аткан болсоңор, ачык айткыла. Эгерде мындай кандидат кылып көрсөткүлө, бул биздин адам деп. Эгер татыктуу болсо, биз ачык эле силерди шайлап беребиз. Эгер андай эмес болсо, кечирип гана койгула туугандар. Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн жалпы элдин башын айландырып, мындай болбогон нерсеге, саясатка аралаштырбагыла бул нерселерди. Аалымдарыбызды мындай гыйбат кылгандан этият болуп сүйлөгүлө.